биз акчаны биз салалы 50 миллион долларга чейин. Бул Казакстан менен Кыргызстандын чектеш жерин свободный мындай оңой кирип чыгып турган зона кылалы дагы. Ошол жерде Лехпром швейный фабрика, заводдорду салып, ошол жерден биргелешип иштетпейлиби? Ушул жерден биз чогуу чаран кыргыз-казак биригип алып Лехпромду өнүктүрсөк, Россия тарапка, Белоруссия тарапка Лехпромдон рыноктон конкуренцияны жеңип алабыз. Кытайларды дагы жеңип мындай, алар кытайлар эмне менен алат? Алар качество менен албайт. Алар болгон арзан, бааны гана демпинговать этип эле арзан кыла берет. Ошондуктан Кытай товары эч кимге мындай конкуренциядан баарын санын гана көбөйтөт алар. Санын анан арзан да, арзан, чын эле арзан. Ошондуктан бизде себестоимость болуп атпайбы. Бизде ошондуктан себестоимость азайтыш үчүн казак-кыргыз биригип бир логистикалык борбор түзүп деген сунушту айтылды Казакстандан. Эмки жумаларда соода министри бияка 4-5 министр менен келатат. Келип биздин ишкерлер менен жолугуп сүйлөшөт, мамлекеттик органдар менен жолугуп сүйлөшөт, ушул маселени талкуулайбыз. Мисалы үчүн мына кыргыз-казак чектешкен болуп, Курдай жактан алар айтат, жерди биз берели дейт, 50 миллионду биз салалы дейт. Силер менен биригишип, силер макулдук бергиле, анан чогуу иштеп кыргыз ишкерлери кирсин, биз кирели. Эми бир чети бул мындай туура кадам да, туура кадам. Анткени бай ирилеш, укрупнение деп коет, ирилешпесе болот. Бизде швейный цехтар кичинекей, 4-5 баягы мындай тигүүчү машина менен тигип атат, ошондуктан алар конкуренцияга да чыдай албай атат, себестоимости кымбаттап, баадан утулуп калып атат, көбү банкрот болуп кредитин жаба албай калып атат. А эгерде баары биргелешип жанагы бир чоң уюмга кирип алса, а жерден мындай алгылыктуу иш болот.